айыл статусун алып алсак жакшы болот. Нурбек Бегалиевдин Күнтууда жашап жатканына 7 жылдын жүзү болду. 2015 жылы айылдын карамагындагы дача тилкесинен жер сатып алып, үй салып көчүп келген. Айтымында 5000 чукул адам жашаган аймактын макамы жок болгондуктан мектеп, бала бакча сыяктуу бир да социалдык объект жок. Айыл статусун алып алсак жакшы болмок да. Бизде ошо каттоо жок. Эч ким үйүбүз катталуубуз. Ар кимибиз ошол 7 областтан келген элбиз. Ошол ар бирибиз айылыбызда катталуудабыз. Анан эми бул жакка каттоого тура албайбыз да. Ошол каттоого тура албагандыктын себебинен ар кандай больницаларга дагы кайрыла албайбыз. Балдарыбыз окууга киргенде ал жагынан дагы маселе көбүнчө. Ар кайсы мектептерге жүрүп, чуркап, сүйлөшүп, тааныш издеп жүрүп киргизебиз. Балдарыбыздын барып келген жолунда дагы тартыш маршруткаларга тыгылышып, батпай, кышкысын суукта калып, араң ыйлап сыктап барып келип каттап окушат балдарыбыз. Жашоочулар билдиргенде аталган айылга мамлекет тарабынан такыр көңүл бурулбайт. Жергиликтүүлөр өз каражатына колдон келишинче жолдорду оңдоп келишет. Бирок толук ремонттон өтпөгөндүктөн кайрадан эле тешилип мурдагы абалына келип калат. Жүздөгөн түтүн жашаган дачага жарым саат сайын жол акысы 30 сом болгон бир гана маршруттук каттам жүрөт. Айыл тургуну Зулхумар Кутманова маршруттук таксилер айла жок. Мектеп окуучуларын отундай эле жүктөйт дейт. Дем алыш күндөрү кичи автобус 60 мүнөт сайын араң келет. Каттам көйгөйүнөн кыйналган жергиликтүүлөр дачага чоң автобустарды жүргүзүп берүүнү бийликтен суранышууда. Мына жолдорубуз өтө начар. Азыркы моментте дагы, мисалы үчүн, чындыгында өлө кетсек, бизде мүзөөбүз жок даже. Не только статус, шалталыктарга, мисалы үчүн, бизге ошолорго көз каранды экинчи сорттун адамындай бизде карашат. Баш кесмек бар, тил кезмек жокко. Мен чындыгында айтайын, 2 жолу Акылбек Жапаровка деле кат келди. Кунту эли карасын, Кунтулуктун айыл өкмөтү карасын деп. Бизге каяктан карайт? Мен ошону чындыгында талап койгум келип атат. Кыргыз жараны катары. Мен Америкада, же болбосо Өзбекстанда, же Тажикстанда келип көчүп келип жашаткан жерим жок да. Мен өзү кыргызстандык болуп туруп, именно биз каралбай жатканыбыз үчүн мен ушуну суранып кетет элем. Биз дагы адам катарындай шайлагыбыз келет, шайлоо убагында. Биз жок ошончо 5000 адам, мисалы үчүн 3000 адам кандай баягы шайлоолор жүргүзүп атат. Ушуну карап эл каттоо болуп атат. Бизге келгенин келип, келбегенин кетпейт. Жашоочулардын көйгөйү муну менен эле бүтпөйт. Аталган аймакта электр энергия маселеси да курч. Чоң айылга бир трансформатордун кубаттуулугу жетпей, чырактар араң эле кызарып, чай кайнатууга да мүмкүн болбой жатыптыр. Андан тышкары көп жылдан бери ичүүчү суу маселеси да чечилбей келет. Айрыкча жай айларында Союз учурунда казылган жалгыз кудуктун суусу тартыш болуп, 3-4 чака суу камдап алуу кыйынга турат. Былтыр болсо 2-3 күнгө чейин суу жок. Шаардан ташыганга мажбур болуп калып атканбыз да. Шаардан ташып алып келишке, ичкенге суу. Мына ошонубуз аябай бизге эме болуп жүрөт да. Анан эми биз кайрылат элек дагы эле министрлер кабинетине же президентибизге ушул бизге статус береби же жок дегенде мамлекеттик бир органдарга тапшырма берип, жок дегенде ушундай суунун скважиналарды көбөйтүп, жолубузду оңдогонго, ушундай бир мүмкүнчүлүктөргө жардам берсе жакшы эле болот эле деп, элибиздин бул көйгөйү баарыбыздын ушул жерде жашап аткандарыбыздын көйгөйү. Мындан тышкары көрүстөн маселеси да курч бойдон турат. Буга чейин жашоочулар президентке жана министрлер кабинетине аймакка айыл макамын берүүнү жана аны Бишкек шаарынын карамагына өткөрүп берүү өтүнүчү менен кайрылышкан. Бирок андан эч кандай майнап чыкпай келет. Тургундар бийлик өкүлдөрүнө дагы бир ирет кайрылып, алардын маселесине кайдыгер карабай жардам берүүлөрүн өтүнүшүүдө. Тазагүл Эмилбекова, Аскар Маратов, Нью ТВ.